турган таякта атайын мойын орогуч жасалуу процессинде турат. Бул меренес коюн жүнүнөн жана натуралдуу шелктон жасалат экен. Алдыда кененирээк ошо мойын орогучтар кантип жасаларын көрсөтүп бермекчибиз. Улуу элдин өрнөктүү өнөрүн даңазалаган Бейшебаевдардын үй бүлөсү учурда кийизден түрдүү буюмдар жасап, өз ата-бабаларынан калган кол өнөрчүлүктүн учугунулоо менен чакан бизнес баштап алышкан. Алардын мындай ишмердүүлүгү эпчилдиги атадан балага өткөн кол өнөрчүлөрдүн үй бүлөсүнөн болгондугунан кабар берип турат. Бул жумуш менен 2000-жылдан бери иштейбиз. 2000-жылда мен бул Асан Акунова Калипа деген жеңем бар, бир тууган художница. Ошондон ученица болуп, анан өзүнчө бөлүнүп кеткен да, 3 жыл аны менен иштешип, ошодон талим алып, анан самом деле мен өзүм народный мастер болуп тур эмгектенем да. Ошондо 2000-жылдан бери, ошондо 2003-төн бөлүндүм да. Ошондо 15 жыл болуптур бул жумуш менен иштегенде. Биринчи сувенир жасап 5 жылда иштедик. Ошондо 2007-жылы бул мындай шарфка өттүк да. Шелкту ороп алдык, уже жаап. Буну стол шелк жасаган столго апарып киргизе баштайбыз. Буга ысык суу куюп, анан самындап, самын менен ысык суу менен ошондо шелк жүн кире баштайт. Негизи ушу самын жыттанып калбайбы? Жыттанат, аны тазалайбыз да, аягында чайкайбыз. 15 жыл бою кол өнөрчүлүк тармакта эмгектенген бир туугандардын ити чөп жеп турган убагы. Анткени алардын жасаган сапаттуу буюмдары жана өзгөчө мойын орогучтары Германия, Франция, Италия өңдүү Европа өлкөлөрүндө суроо талапка ээ болгондуктан биздин чыгармачыл топто алардын жасалуу ыкмасы менен таанышып келдик. Бул жерде биздин кыздар бир күндө 10 шарф жасай алат. Эртеңден кечке чейин иштеген 10 шарф жасай алат. Эмгек маянасы ар кандай. Анткени бул жерде жаш кыздар көбүрөөк жасайт шарфтарды. Ал эми улгайган эжекелер болсо бир аз кечирээк жасайт, анткени кылмыл аракети жайыраак. Алар бир 6-7 шарф жасайт бир күндө. Эмгек маянасын ошого жараша болот да. Негизи көп жасагандар көбүрөөк эмгек маяны алат, ал эми азыраак иштегендер азыраак. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.